Саламатсыңарбы? Көптөн үмүттөндүргөн, жаркын келечек ээлери болгон менин сүйүктүү окуучуларым. Барыңарга жарык маанай каалайм. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин, ден соолукта болгула. Анда эмесе балдар, биз бүгүн силер менен биринчи чейректи жыйынтыктоо максатында чейректик жат жазууну баштайбыз. Жат жазуу жазаардын алдында балдар, барагыңарды, калем сабыңарды даярдап алгыла. Эгерде силер балдар жат жазуу жазууга даяр болсоңор, анда жат жазуу жазууну баштайбыз. Анда бүгүнкү датаны жазгыла. 9 айынын 27-си. Жат жазуубуздун темасы жолдо, көчөдө өзүн алып жүрүү адеби. Адаттагыдай балдар, мен силерге жат жазуунун текстин окуп берем. Ал эми силер көңүл коюп угасыңар. Жолдо, көчөдө өзүн алып жүрүү адеби. Биз өз мамилебиз, жүрүм турумубуз менен башкаларды ренжиткен жокпузбу? Көчөдө жүргөндө этияттык менен жүрүүгө, кийимдерди ыплас нерсеге булгатып алуудан сактоого аракет кылуу керек. Оозуңду ачып, ар нерсеге элеңдеп карай берүү жакшы сапаттардан эмес. Базарда жана эл жыйылган жерлерде өтө этияттык менен абайлап жүрүү сунуш кылынат. Байкабастык менен кадам шилтеп, адамдардын бутун басып кетүү же түртүп кетүү сыяктуу олдоксон аракеттер аркылуу башкаларга терс таасир калтыруу жакшы эмес. Эгер эркек же эки аял сүйлөшүп турган болсо, алардын ортосунан жарып өтүү тарбиясыздык болуп саналат. Эгерде жолдо карыя адам учурап калса, урмат көрсөтүү үчүн анын соңунан гана жүрүү зарыл. Иши зарыл болуп, шашылып турган адам четирээк басып, карыяны түртүп кетпей, акырын алдыга өтүп кетиши керек. Адамдар өткөн жолдо сүйлөшүп туруу, өтүүчүлөргө жолтоо болуу туура эмес. Четирээк жагында туруп сүйлөшкөн оң. Жолоочу жол үстүндө жаткан таш, тикен сыяктуу нерселерди көрсө, аларды четирээкке алып таштаса, сооп табат. Башка жолоочуларга пайдасы тиет. Жолго түкүрүү, чимкирүү, ыплас нерселерди ыргытуу тарбиясыздык. Жолдо карыган аксакал, алсыз адам же жаш бала учурап калса, аларга жардам кылып кол сунуу парыз. Алардын жүктөрү болсо, аны колунан ала коюп, жардам берген адам өз өмүрүндө эң мээримдүү иш жасаган болот. Анда эмесе балдар, текст силерге түшүнүктүү болсо, жазууну улантабыз. Жат жазууну балдар биринчи сүйлөмдү абзац менен жазабыз. Аны баарыңар жакшы билесиңер. Анда мен сүйлөмдү окуйм. Биз өз мамилебиз, жүрүм турумубуз менен башкаларды ренжиткен жокпузбу? Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Биз өз мамилебиз, жүрүм турумубуз менен башкаларды ренжиткен жокпузбу? Кандай белги коюуларын силер жакшы билесиңер? Суроо иретинде айтылып жатат. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Көчөдө жүргөндө этияттык менен жүрүүгө, кийимдерди ыпылас нерсеге булгатып алуудан сактоого аракет кылуу керек. Сүйлөмдү текшеребиз. Көчөдө жүргөндө
этияттык менен жүрүүгө, кийимдерди ыпылас нерсеге булгатып алуудан сактоого аракет кылуу керек. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Оозуңду ачып, ар нерсеге элеңдеп карай берүү жакшы сапаттардан эмес. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Оозуңду ачып, ар нерсеге элеңдеп карай берүү жакшы сапаттардан эмес. Кийинки сүйлөмдү абзац менен жазабыз балдар. Базарда жана эл жыйылган жерлерде өтө этияттык менен абайлап жүрүү сунуш кылынат. Сүйлөмдү текшеребиз. Базарда жана эл жыйылган жерлерде өтө этияттык менен абайлап жүрүү сунуш кылынат. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Байкабастык менен кадам шилтеп, адамдардын бутун басып кетүү же түртүп кетүү сыяктуу олдоксон аракеттер аркылуу башкаларга терс таасир калтыруу жакшы эмес. Байкабастык менен кадам шилтеп, адамдардын бутун басып кетүү же түртүп кетүү сыяктуу олдоксон аракеттер аркылуу башкаларга терс таасир калтыруу жакшы эмес. Текшерип болсоңор балдар, кийинки сүйлөмдү окуйм. Эгер эркек же эки аял сүйлөшүп турган болсо, алардын ортосунан жарып өтүү тарбиясыздык болуп саналат. Сүйлөмдү текшеребиз. Эгер эркек же эки аял сүйлөшүп турган болсо, алардын ортосунан жарып өтүү тарбиясыздык болуп саналат. Кийинки сүйлөмдү балдар абзац менен жазабыз. Эгерде жолдо карыя адам учурап калса, урмат көрсөтүү үчүн анын соңунан гана жүрүү зарыл. Сүйлөмдү текшеребиз. Эгерде жолдо карыя адам учурап калса, урмат көрсөтүү үчүн анын соңунан гана жүрүү зарыл. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Иши зарыл болуп шашылып турган адам четирээк басып, карыяны түртүп кетпей, акырын алдыга өтүп кетиши керек. Сүйлөмдү текшеребиз. Иши зарыл болуп шашылып турган адам четирээк басып, карыяны түртүп кетпей, акырын алдыга өтүп кетиши керек. Кийинки сүйлөмдү дагы абзац менен жазабыз балдар. Адамдар өткөн жолдо сүйлөшүп туруу өтүүчүлөргө жолтоо болуу туура эмес. Сүйлөмдү текшеребиз. Адамдар өткөн жолдо сүйлөшүп туруу өтүүчүлөргө жолтоо болуу туура эмес. Кийинки сүйлөмдү жазабыз балдар. Четирээк жагында туруп сүйлөшкөн оң. Текшеребиз балдар. Четирээк жагында туруп сүйлөшкөн оң. Жолоочу жол үстүндө жаткан таш, тикен сыяктуу нерселерди көрсө, аларды четирээкке алып таштаса, сооп табат. Сүйлөмдү балдар текшеребиз. Жолоочу жол үстүндө жаткан таш, тикен сыяктуу нерселерди көрсө, аларды четирээкке алып таштаса, сооп табат. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Башка жолоочуларга пайдасы тиет. Сүйлөмдү текшеребиз. Башка жолоочуларга пайдасы тиет. Кийинки сүйлөм дагы абзац менен жазылат. Жолго түкүрүү, чимкирүү, ыплас нерселерди ыргытуу
тарбиясыздык. Сүйлөмдү текшеребиз. Жолго түкүрүү, чимкирүү, ыпылас нерселерди ыргытуу тарбиясыздык. Кийинки сүйлөмдү окуйм балдар. Жолдо карыган аксакал, алсыз адам же жаш бала учурап калса, аларга жардам кылып, кол сунуу парыз. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Тыныш белгилерге көңүл бургула. Жолдо карыган аксакал, алсыз адам же жаш бала учурап калса, аларга жардам кылып, кол сунуу парыз. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Алардын жүктөрү болсо, аны колунан ала коюп, жардам берген адам өз өмүрүндө эң мээримдүү иш жасаган болот. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Алардын жүктөрү болсо, аны колунан ала коюп, жардам берген адам өз өмүрүндө эң мээримдүү иш жасаган болот. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү жат жазуубуз соңуна чыкты. Көңүл буруп жазганыңар үчүн чоң рахмат.